Туркиядан алынган Дельта катери 12 марттан бери көл үстүндө. Аталган катердин жүрүү ылдамдыгы саатына 40 км чакырымды түзүп, ага 10 суучул шаймандары менен батат. Ысык көлдүн акваториясын таштандылардан жана балык улаган торлордон масштабтуу тазалоо дагы деле күчүндө. У нас вот идет сзади нас наша плавучая база, основной корабль Мельтур. Он уже действительно устарел. Этот катер прям очень вовремя и кстати нам сейчас. Костя, правее чуть-чуть, Костя. Правее, левее я тоже вижу. Суучулдар мектебинде мугалим болуп иштеген Константин Коваленко 12 марттан бери Дельта катеринин башкаруучусу. Ал бул кызматка атайын тандалып алынган. Константинден башка дагы 2 айдоочу бар. Алар кезектешип нөөмөттө иштеп жатышат. Я хочу сказать, что южный берег намного чище, чем северный. Скорее всего, потому что здесь глубины большие и не особо популярностью пляжа пользуются в этом случае. Северный намного больше. И сетей больше там выловили, чем здесь. И акватория большая, приходится огромные участки проходить. Көлдүн тереңдигин жана андагы абалды онлайн көргөзүп, GPS маалыматын камтыган катердеги Garmin системасы ысык көлдүн акваториясын тазалоодо өзүнүн чоң таасирин тийгизүүдө. Мы можем смотреть глубины в онлайн режиме, что под нами находится, грунт какой, глубина. Есть другие функции. Эхолот функция. Мы можем определять по отражаемому звуку объекты, находящиеся под водой. Вот эта функция GPS навигации. По ней смотрим, где мы уже ходили, обрабатываем информацию, какие квадраты прошли, какой путь прошли, где еще не были. Очень помогает. В старом есть, но были приобретены очень давно, они слабые, как сказать, у них. Герцовка, например, здесь очень большая герцовая частота, а в тех старых около 200. В общем, этот в разы больше, чем старые образцы. Ысык көлдө акыр чекирлерден арылтуу иштери 10 күндөн бери жүрүүдө. Ошол күндөн бери жалпы 19.142 гектар аянт тазаланды. Буга чейин мындай чоң масштабтагы тазалоо иштери жүргүзүлгөн эмес дешет суучулдар. Жип чыкканда мындай болот. Негизи сетка чыкканда өзү абдан боорда тартып чыкса. Жарымда үзүлүп кетет. Толуктуу карма ороп алып чыгышың керек да. Биз азыр биринчи акваторияны тазалап атабыз мына ысык көлдү. Анан бизге биринчи торлордун меткасы болуп, ушу баклашкалар болуп атат да, браконьерлер коюп кеткен. Ошолорду таап эле биринчи көрөбүз ушинтип проверка кылып. Эмне экенин кээ бирде метка болуп калат жөн эле мындай. А кээ бирде болсо сеткалар кабылып атат бизге. Мына көзүңүздөр көргөндөй мондайлар чыгып атат тарабы. Көлдүн акваториясын жакшыртууда 9 суучул эртеден кечке иш жүргүзүп, ар аптада кезектешип жумушка чыгышат. Суучулдарда буга чейин мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок болгондуктан издөө жана куткаруу ишинде ыкчам аракет көрүүдө бир кыйла кыйынчылыктарды жаратып келген. Эми бул көйгөйлөр чечилген өңдө. Бүгүн карасак жанагы көп нерселерди таап атабыз, жалаң эле метке чыгып атат. Бизди келет деп көбү алып коюп атат да, ошо байкап калып атабыз да. Анда сандачы бул анткени деген эл бири-бирин билишет экен да. Анан ошо кеткенде эле уже телефон аркылуу чалышып кандайдыр бир болуп, анан биз келетканда уже бул сеткаларын алып коюп атат да. Такыр эле алып, анан кечкисин биз байкап турсак, маргайт этип бири-бирине ушундай неме кылышат да. Ушинтип бутылка илип коткенде анан кийин могу пресс-чип ошо менен байлап турган киргизип коет экен астына. Грузду байлапчы. Анан ошого деген жанагы торлорду илип коюшат экен. Ар бир өз меткасы. Анан жанагындайдан метод чыгыптыр булардыкы. Рыбактарды биз улап атабыз да. GPS деген метка болуп кеткенде анан бакалашкалар көрүнбөй калат экен да.
Анан ошого булар өзүнүн GPS менен келип тазалап анан кайра кетишет экен. Краптар биз. Тирүүсү чыгып атат микроптун. Азыркы тапта суучулдар 3 метрден 40 метрге чейинки тереңдиктеги таштандыларды чыгарышууда. Бул жумуштар мыйзамсыз балык улоого көп катталган Түп, Ак суу жана Кара Кол аймагында ишке ашып жатат. Кийинки тазалоо иштеринин кезеги Ысык көл районунда уланмакчы. 12 күндө 4,5 миң метр балык улоочу мыйзамсыз тоорчулор чыгарылды. Ысык көл акваториясынын ичинен ошондой эле 2215 килограмм ар кандай таштандылар чыгарылган. Бул чыгарылган таштандыларды жергиликтүү бийликтерге өткөзүп берет жана ошондой эле мыйзамсыз балык улоо тоорчулордун экология министрлигинин өкүлчүлүктөрүнө өткөзүп берет күнүмкү иш боюнча. Бул иш мерчемине Ысык көл акваториясын тазалоо боюнча именно ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарабында ошо 2 кеме, 3 кеме тартылган. Мөлтүр, Дельта, ортонча дагы кичине катерлер тартылган. Себеби Ысык көл акваториясынын негизги троллейный жолу менен тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Кээ бир булуң бурс жана тайыз жерлерине чоң кемелер кире албагандыктан аны кичине кемелердин жардамы менен иш алып барылып атат. Ысык көл көлүн 4 бөлүккө бөлүнгөн. Бул биринчи бөлүк, бул 4 бөлүк жумушчу топ тарабынан бекитилип бизге берилген. Биз ошол иш менен жүргүзүлөбүз. Биринчи бөлүк бул ушул Түп, Ак суу Жети көз району болчу. Экинчи бөлүгү бул Ысык көл району, балыкчы шаарына чейин, анан балыкчы Тоң району, анан Тоң Жети көз району. Анан азыр биринчи бөлүк деп белгиленген, анткени именно ушул Жети көз, Ак суу, Кара Кол жерлеринде бул мыйзамсыз балык улоочулар иштери көп жүрөт экен. Андан кийинки Ысык көл району тандалган, ал жерде эс алуу жайдын кесепетинен ар кандай таштандылар көп болот деген чечимдебиз. Анан калган Тоң Жети көз райондор ушу 3-4 бөлүк. Анан бул күзгө чейин жетишебиз деген максаттабыз. Гөлдө браконьерлерге каршы күрөш байма-бай жүрүүдө. Балык улоого салынган тыюуга карабай ар жылы көлдөн алынган торлордун саны дагы арылбай келет. Көлдү кирдетип жаткан жалгыз эле желме эмес, пансионаттардан чыккан калдыктар да өтө кооптуу экенин эколог адистер айтып, коңгуроо кагып келишкен. Өлкө башчысынын жарлыгы менен 2023-жылдын 1-январынан тарта Ысык көл облусунун курорттук рекреациялык аймагында суу түтүгү, канализация системалары жана тазалоочу курулмалар менен камсыздалбаган санаторий, пансионаттарга жана эс алуу үйлөрүнө иштөөгө тыюу салынат.